Кармап тур азыр. Очередке туруп азыр кармап тур. Нарын шаарынын тургуну Тимирлан Калыбек уулу мында 1 ай мурун сатып алган Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаасын өз намына каттатуу үчүн унаа мамлекеттик мекемесине келген. Ал мекемедеги жүргүзүлүп жаткан акция менен 1000 сомго жакын жеңилдик менен унаасын каттоодон өткөрдү. Каттата албай атканбыз. Азыр бул убакта жакшы шарттар түзүлүп атыптыр. Акция жүрүп атыптыр. Ар бир жаранга что азыркы убакта каттата албай аткан өзүнө машинени совет берем. Баарына каттатып алгыла. Биякта обслуживаниясы баары очеред баары убак өзүндө болуп атат. Белгилей кетсек, санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы унаа мамлекеттик мекемелеринде автоунааларды каттоо жана кайра каттоо боюнча акция уюштурулуп, анын алкагында жаңы автоунааларды сатып алган же автоунааларын кайра каттоодон өткөрүүнү каалаган жарандар жана юридикалык жактарга автоунаанын көлөмүнө жараша 3% өлчөмдө төлөм алынган жок. Кыргызстандын аймагындагы бүткүл ичиндеги транспорт каражаттарынын 0,3% төлөмү төлөнбөйт. Жана мисалы Нарын областынын ичиндеги кайра каттоодо жүрүп жаткан транспорт каражаттарына 498 сом гана төлөнөт. Ал эми Кыргызстандын башка областтардан келген, Бишкек шаарынан, Оштон, мисалы Скөлдөн келген транспорт каражаттарына 1634 сом гана төлөп, ошонун негизинде каттоого тургузуп алса болот. Учурда кезекке турган жарандардын саны көп. Акциянын алкагында 2000ден ашык автоунаа каттоодон өтүп, 400 сомдон 2000 сомго чейин жеңилдиктерди алышкан. Ошондой эле жарандар Кыргызстан ичинде каалаган аймактан барып каттоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Тактап айтканда, Нарын шаарында туруп, башка облустардын каттоосуна туруп, ошол аймактын унаа номерларын алууга мүмкүн. Только Нарындын эле мамлекеттик номерлерин бербейбиз. Азыр пропискалары, каттоолору, жарандардын каттоолору Бишкекте болсо, Бишкектин номерин деле бизден бере алабыз. 9 региондун бардык номерлери бизде бар. Улам камсыз кылып турабыз. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча каттоодо турган 28 миңден ашуун автоунаалар бар. Демек, бул көрсөткүч облустагы бардык унаалардын каттоодон өтпөгөндүгүн далилдейт. Мындан улам унаа мамлекеттик мекемеси жарандарды автоунааларын каттатууга чакырат. Ал эми бул акция үстүбүздөгү жылдын 31 декабрына чейин созулмакчы. Гулира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын шаары, өлкөдеми.